Өлкөдө жарыяланган өзгөчө абалга байланыштуу жалпы билим берүү мекемелеринде билим алып жаткан мектеп окуучулары онлайн сабактарын өткөрүшүп, үйлөрүндө болушту. Алдыда келе жаткан жайкы мезгилинде балдарга болгон көзөмөлдү күчөтүүнү ата-энелерге эскертебиз. Жана мигрант маселеси ham бар, балдарını таштап коюп, баягы чоң атасына, чоң энесине, апекинге, Айша атасына таштап коюп, ал жактан ушу кароосуз калып, ушу жактан балдарыбыз көбүнчө кароосуз калган учурларда жанагыдай зордук зомбулукка учуруп атат да. Байлар кедейлерде акылдуу акылсызды кордой турган болсо, эртең кыямат күнү болот. Ошол күнү мен өз эсебимди алам дейт да. Кудай сактасын, бүгүн сиз зөөкүрлүк кылган, мээрим төкпөй тарбиялаган перзенттериңиз эртең сиздин жакаңыздан асылып, сизди соопторуңузду Алладан талап кылып калбасын. Эгер сиздин соогуңуз жок болсо, балаңыздын күнөөсү сиздин мойнуңузга илинип калбасын. Бир адам өз нафсыга кол салып, ал ошол жардан учуп кетти, сууга таштап ийди, жип менен мойнуга байлап сыйыткы салды. Ушунун бардыгы эмне? Ошол убакта кутулушу мүмкүн, ошол убакта өлөт. Бирок өлгөн адам кандай болуп өлөт десе, аалымдарыбыз айтат, ал ушундай бир катуу өлөт дейт, анын өлүмү түгөнгүс дейт. Мына кабырга киргенден кийин өлөт, кабырга коюлгандан кийин Алла Тааланын эмне кайтып тирилтип коет. Кыямат күнүгө чейин өлүп тирилип жата берет да кабырдын ичинде. Андан кийин наракка баргандан кийин бейишке барабы десе, жок, ал дозокко кетет экен да туруп эле. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ата-эненин балдарына калдырган эң мыкты мурасы бул эң мыкты тарбия дейт. Балдарыңызга эң мыкты тарбия калдыра алсаңыз, аларга мээрим төксөңүз, аларга боорукер болсоңуз, аларга карата адилеттүү болсоңуз, кыяматта өзүңүздү да балдарыңызды да тозок отунан куткарган болосуз.